10 bölüm. Абимелектен кийин Исраилди куткарыш үчүн Исахар уруусунан Додонун уулу Пуянын уулу Тола чыкты. Ал Эпрайым тоосундагы Шамирде жашачу. Ал Исраилга 23 жыл башкаруучу болду. Көз жумуп Шамирге коюлду. Андан кийин Гилаттык Жайыр чыкты. Ал Исраилга 22 жыл башкаруучу болду. Анын 30 жаш эшекке минип жүргөн 30 уулу болгон. Алардын 30 шаары бар эле. Аларды ушул кезге чейин Гилат жериндеги Жайырдын шаарлары дешет. Жайыр көз жумуп камонго коюлду. Исраил уулдары кайрадан Теңирдин көз алдында жаман иштерин кыла башташты. Алар Баалдар менен Ашейраларга, Арамейликтердин, Сидондуктардын, Мааптыктардын, Амондуктардын, Пелиштиликтердин кудайларына кызмат кылып жатышты. Теңирди таштап ага кызмат кылбай калышты. Теңир Исраилга каарданып, аларды Пелиштиликтер менен Амондуктардын колуна салып берди. Алар ошол жылдан тартып, Иордандын аркы өзүндө Аморлуктардын Гилаттагы жеринде жашаган Исраилдыктарды 18 жыл кысымга алып эзишти. Амондуктар Жүйүт, Бенжамин жана Эпрайым уруулары менен согушуу үчүн Иордандан өтүп келишти. Исраил уулдары абдан кыйналышты. Ошондо Исраил уулдары Теңирге боздоп кайрылышты. Биз сенин алдыңда күнөөгө баттык. Себеби Кудайыбызды таштап Баалдарга кызмат кылдык. Теңир Исраил уулдарына мындай деди: Силерди Мисирликтер, Аморлуктар, Амондуктар, Пелиштиликтер, Сидондуктар, Амалыктыктар, Мааптыктар эзишкенде, силер мага кайрылганда, мен силерди алардын колунан куткарып турган жок белем. Силер болсо мени таштап башка кудайларга табынып кеттиңер. Ошон үчүн мен силерди эми куткарбайм. Баргыла да өзүңөр тандап алган кудайларыңарга жалынгыла. Башыңарга түшкөн кыйынчылыктан силерди ошолор куткарсын. Ошондо Исраил уулдары Теңирге күнөөгө баттык. Бизди эмне кылсаң өзүң бил. Азыр бизди куткарып кал дешти. Ошентип алар бөтөн кудайларды таштап Теңирге кызмат кыла башташты. Исраилдин азап тартып жатканын көрүп, ал чыдап тура алган жок. Амондуктар чогулуп стандары менен Гилатка жайланышты. Исраил уулдары да чогулуп стандары менен Миспага жайланышты. Ошондо Гилаттын эли менен төрөлөрү бири-бирине Амондуктарга каршы салгылашты. Ким биринчи баштаса, ошол бардык Гилат тургундарынын башчысы болот дешти. 11 бөлүм. Бузулган аял төрөгөн Гилаттын баласы Гилаттык Иптах тайманбас адам эле. Аялы да Гилатка эркек балдарды төрөп берди. Аялы төрөгөн балдар эр жеткенде Иптахты: "Сен биздин атабыздын үйүндө мураскор эмессиң. Анткени сени бөлөк аял төрөгөн" деп кууп жиберишти. Иптах бир туугандарынан качып барып, Топ деген жерде жашап калды. Иптахтын тегерегине бекерпоз кишилер топтолуп, аны ээрчип жүрүшчү. Бир нече убакыттан кийин Амондуктар Исраилдыктарга каршы согуш ачышты. Амондуктар менен Исраилдыктар согушуп жаткан учурда Гилаттын аксакалдары Топ жеринен Иптахты алып кетиш үчүн келишип, Иптахка: "Бизге келип жол башчы бол, Амондуктар менен согушабыз" дешти. Ошондо Иптах Гилаттын аксакалдарына: "Мени жектеп, атамдын үйүнөн кууп жибербедиңер беле? Мага эмнеге келдиңер? Башыңарга кыйынчылык түшкөндө келип калдыңарбы?" деди. Гилаттын аксакалдары болсо Иптахка: "Сага келгенибиздин себеби мындай. Биз менен барып, Амондуктар менен согуш. Бизге Гилаттын бардык тургундарына башчы бол" дешти. Иптах Гилаттын аксакалдарына: "Эгерде Амондуктар менен согушуу үчүн кайра барсам, Кудай аларды менин колума салып берсе, мен силерге башчы болуп каламбы" деди. Гилаттын аксакалдары Иптахка: "Теңир күбө, сен айткандай кылабыз" дешти. Ошентип Иптах Гилаттын аксакалдары менен жөнөп кетти. Эл аны өзүнө башкаруучу жана аскер башчы кылып алды. Иптах айтчу сөздөрүнүн баарын Миспада Теңирдин алдында айтты. 14 бөлүм. Павыл менен Барнава Иконияга келгенде жүйүттөрдүн синагогасына кирип сөз сүйлөштү. Ошондо көптөгөн жүйүттөр менен элиндер Исага ишенип калышты. Ал эми ишенбеген жүйүттөр бутпарастарды бир туугандарга каршы тукуруп кыжырданышты. Ошондой болсо да ал экөө ал жерде бир топ убакыт болуп, Теңир жөнүндө кайраттуулук менен айтып жүрүштү. Теңир болсо өзүнүн ырайымы жөнүндөгү сөзүн күбөлөндүрүү үчүн алардын колдору аркылуу ажайыптар менен кереметтерди көрсөтүп жатты. Бирок шаардын эли экиге бөлүндү. Элдин бир бөлүгү жүйүттөр тарапта, экинчи бөлүгү элчилер тарапта болду. Эки элчини шылдыңдап ташбаранга алыш үчүн бутпарастар менен жүйүттөр өздөрүнүн башчылары менен бирдикте аларды көздөй бет алышты. Алар бул жөнүндө билип калып, Лукония дубанынын Листра жана Дербе шаарларына, алардын чет жакаларына кетип калышты да, ошол жерлерде жакшы кабар таратып жүрүштү.
Листрада буттары кыймылдабаган бир адам отурчу. Ал туубаса майып болчу. Өмүрүндө эч качан баскан эмес. Ал Павылдын сөзүн угуп отурган. Павыл аны карап айгаарына ишенерин көрдү да, үнүн бийик чыгарып мындай деди: "Теңир Иса Машаяктын атынан сага айтамын, ордуңан тур." Ал ошол замат ордунан ыргып туруп баса баштады. Павылдын эмне кылганын көргөн адамдар лукониялыктардын тилинде "Кудайлар бизге асмандан адам бейнесинде түшүп келишти" деп кыйкырып жатышты. Анан Барнабаны Зевс деп, ал эми Павылды Эрмес деп аташты. Анткени негизинен Павыл сөз сүйлөп жаткан эле. Алардын шаарынын алдында турган Зевс бурканынын кызматчысы дарбазанын алдына өгүздөрдү жана гүл чамбарларды алып келди да эл менен бирдикте курмандык чалмакчы болду. Бирок элчилер Барнаба менен Павыл муну укканда өз кийимдерин айырып, элдин ортосуна жулунуп кирип катуу үн менен мындай дешти: "Эркектер, эмне кылып жатасыңар? Биз силерге окшогон эле адамдарбыз. Ушул жасалма кудайлардан бурулуп, асман менен жерди, деңизди жана алардын ичиндеги бардык нерселерди жараткан тирүү кудайга кайрылышыңар үчүн биз силерге жакшы кабар айтып жатабыз." Ал өткөн кылымдарда бардык элдердин өз жолдору менен жүрүүсүнө жол берген. Ошого карабастан ал жакшы иштери аркылуу өзү жөнүндө күбөлөндүргөнүн токтоткон эмес, ал силерге асмандан жамгыр жаадырып, түшүм берип, тамак аш менен камсыз кылып жүрөгүңөрдү кубанычка толтуруп келген. Алар ушул сөздөрдү айтып, элди курмандык чалдырбай үйлөрүнө тарап кетүүгө араң көндүрүштү. Өздөрү ошол жерде калып, элди окутуп жатышканда Антиохия менен Икониядан жүйүттөр келишти. Элчилер кайраттуулук менен жакшы кабар айтып жатышканда, алар "Булардын эч бир сөзү чындык эмес, булар жалган айтып жатышат" деп элди алардын жанынан кетүүгө көндүрүштү. Анан алар элди тукуруп, Павылды ташбаранга алышты да өлдү деп ойлоп шаардын сыртына сүйрөп чыгарып салышты. Шакирттер Павылдын тегерегине чогулуп калышканда, ал ордунан туруп шаарга кирди. Эртеси күнү Барнаба менен бирге Дербеге жөнөп кетти. Алар бул шаарда жакшы кабар таратып, бир нече адамды Исанын шакирти кылышкандан кийин кайрадан Листраны, Иконияны жана Антиохияны аралап, шакирттерди бекемдеп, ишенимден баш тартпоону насааттап, Кудайдын падышачылыгына көптөгөн кыйынчылыктар аркылуу киришибиз керек деп окутуп жүрүштү. Анан алар ар бир жыйынга башчыларды дайындашты да, орозо кармап сыйынып, аларды өздөрү ишенген Теңирге тапшырышты. Андан кийин Писидияны аралап өтүп Памфилияга келишти. Пергеде Теңирдин сөзүн жарыя кылышкандан кийин Аталея шаарына келишти. Ал жерден Антиохияга сүзүп кетишти. Антиохияда алар өздөрүнө берилген тапшырма боюнча Кудайдын ырайымына тапшырылышкан эле. Ошол тапшырманы аткарышкандан кийин алар Антиохияга келишти да жыйынды чогултуп, Кудайдын өздөрү аркылуу кылган иштеринин бардыгын, анын бутпарастар үчүн ишеним эшигин ачкандыгын айтып беришти. Алар Антиохияда шакирттер менен бир топ убакыт бирге болушту. 23 бөлүм. Менин короомдун койлорун кырган жана туш-тушка кууп жиберген койчуларга кайгы дейт Теңир. Ошондуктан Исраилдин Кудай Теңири менин элимди кайтарып жүргөн койчуларга мындай дейт: "Силер менин койлорумду чачыратып жибердиңер. Туш-тушка кууп жибердиңер. Аларды карабай койдуңар. Мына мен силерди кыянат иштериңер үчүн жазалайм" дейт Теңир. Мен койлорумдун калдыгын аларды кайсы өлкөлөргө кууп жиберсем, ошол өлкөлөрдөн чогултуп өз короолоруна алып келем. Ошондо алар укумдап көбөйүшөт. Алардын үстүнөн аларды кайтара турган койчуларды коем. Ошондон кийин алар коркушпайт, чочушпайт, жоголушпайт дейт Теңир. Мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү дөөткө адилеттүү бутак өстүрүп чыгарам. Падыша такка отурат, акылмандык менен иш кылат. Жер үстүндө акыйкаттык жана адилеттик кылат. Анын убагында жүйүт куткарылат. Исраил коопсуз жашайт. Мына аны мындай ат менен аташат: Теңир биздин адилеттигибиз. Ошондуктан мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү Исраил уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Теңир тирүү деп айтпай калышат. Бирок Исраилдин урууларын өзү кууп жиберген түндүк жеринен жана башка жерлерден кайра алып чыгып, өз жерлерине алып келген Теңир тирүү деп айтышат. Исраил өз жеринде жашайт. Пайгамбарлар жөнүндө: "Ичимде жүрөгүм тилинип жатат, сөөктөрүмдүн баары титиреп жатат. Мен Теңирим үчүн, анын ыйык сөздөрү үчүн шарапка жеңилген мас кишиге окшоп турам. Анткени жер ойноштук кылгандарга толду. Анткени жер каргыштан улам боздоп турат. Чөлдөгү жайыттар куурап калды. Алардын максаты жамандык, алардын күч кубаты анткорлук. Анткени пайгамбар да, ыйык кызмат кылуучу да эки жүздүү. Атүгүл мен өз үйүмдө алардын мыйзамсыздыгын таптым" дейт Теңир.
Ошон үчүн аларга өздөрүнүн жолдору караңгыдагы тайгалак жердей болот. Аларды түртүп кетишет. Ошондо алар ошол жерге жыгылышат. Анткени мен аларды жазалай турган жылы алардын башына мүшкүл түшүрөм дейт Теңир. Мен Самариянын пайгамбарларынан да акылсыздыкты көрдүм. Алар Баалдын атынан пайгамбарчылык кылып, менин элим Исраилди адаштырышты. Иерусалимдин пайгамбарларынан да өтө жаман нерселерди көрдүм. Алар бузуктук кылып, жалганчылык менен жүрүшөт. Эч ким өзүнүн мыйзамсыздыгынан бурулбасын деп кылмышкерлерди колдоп жатышат. Алардын баардыгы менин алдымда Содом сыяктуу, анын тургундары Амор сыяктуу. Ошондуктан Себайот Теңир пайгамбарлар жөнүндө мындай дейт: мен аларга эрмен жедирем, өт кошулган суу ичирем, анткени эки жүздүүлүк бүт жер жүзүнө Иерусалимдин пайгамбарларынан тарады. Себайот Теңир мындай дейт: силерге пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын сөздөрүнө кулак салбагыла. Алар силерди алдап жатышат. Алар Теңирдин оозунан чыккан сөздү эмес, өз жүрөгүнүн кыялдарын айтып жатышат. Алар мага акаарат келтиргендерге дайыма Теңир айтты, силерде тынчтык болот деп жатышат. Өз жүрөгүнүн өжөрлүгү менен жүргөн ар бир кишиге силерге кайгы келбейт деп айтып жатышат. Анткени ким Теңирдин кеңешмесинде турду? Анын сөзүн ким көрүп, ким укту? Анын сөзүн ким угуп, ким түшүндү? Мына Теңирден катаал бороон келе жатат, каардуу бороон келе жатат. Ал ыймансыздардын башына түшөт. Теңир өз жүрөгүнүн ниетин аткармайынча, аны жүзөгө ашырмайынча, анын каары кайтпайт. Келе жаткан күндөрдө силер муну ачык түшүнөсүңөр. Мен бул пайгамбарларды жиберген эмесмин. Алар өздөрү жүгүрүп кетишти. Мен аларга сүйлөгөн эмесмин. Алар өздөрү пайгамбарчылык кылышты. Эгерде алар менин кеңешмемде турушса, анда менин элиме менин сөзүмдү жарыя кылышмак. Аларды жаман жолдорунан жана жаман иштеринен буруп кетишмек. Мен жакын турганда эле Кудай, алыс турганда Кудай эмес бекем дейт Теңир. Адам мен көрбөй турган жашыруун жерге жашынып кала алабы дейт Теңир. Асман менен жерди толтуруп турган мен эмес бекем дейт Теңир. Менин ысымым менен жалган пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын эмне деп жаткандарын мен уктум. Алар түшүмө кирди дешет. Бул качанкыга чейин жалганды пайгамбарчылык кылган, өздөрүнүн жүрөгүндөгү куру кыялды пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын жүрөгүндө жүрө берет. Алардын ата-бабалары Баалдын айынан менин ысымымды унутуп коюшкандай, алар бири-бирине айтып берген түштөрү аркылуу менин элимди, менин атымды унутканга чейин жеткирүүнү ойлоп жатышабы? Түш көргөн пайгамбар түшүн түш катары айтып берсин. Ал эми кимде менин сөзүм бар болсо, ал менин сөзүмдү туура айтсын. Топон менен тазадандын кандай жалпылыгы бар, дейт Теңир. Менин сөзүм от сыяктуу эмеспи, дейт Теңир. Менин сөзүм асканы талкалаган барскандай эмеспи? Ошондуктан мына, менин сөзүмдү бири-биринен уурдаган пайгамбарларга да каршымын, дейт Теңир. Мына, мен жалган түш көргөн пайгамбарларга каршымын, дейт Теңир. Мен аларды жибербесем да, аларга буйрук бербесем да, өздөрүнүн түштөрүн айтып берип, менин элимди өздөрүнүн куру кыялы менен, азгырыгы менен тескери жолго салып жатышат, дейт Теңир. Алар бул элге эч кандай пайда алып келишпейт, дейт Теңир. Алар бул элге эч кандай пайда алып келишпейт, дейт Теңир. Эгерде ушул эл же пайгамбар, же ыйык кызмат кылуучу сенден, Теңирден кандай оордук болот деп сураса, анда аларга айт: кандай оордук? Мен силерди таштап кетем, дейт Теңир. Эгерде пайгамбар же ыйык кызмат кылуучу же эл Теңирден оордук келет десе, мен ал адамды да, анын үйүн да жазалайм. Бири-бириңерден бир туугандан Теңир эмне деп жооп берди, же болбосо Теңир эмне деп айтты деп сурасын. Ал эми Теңирден оордук болот деген сөздү мындан ары колдонбогула, анткени аны айткан адамга өз сөзү өзүнө оордук болот. Анткени силер Кудайыбыз Себайот Теңирдин, тирүү Кудайыбыздын сөздөрүн бурмалап жатасыңар. Пайгамбарга сага Теңир эмне деп жооп берди, же болбосо Теңир эмне деп айтты де. Эгерде силер Теңирден оордук келди деп дагы айта турган болсоңор, анда Теңир мындай дейт: Теңирден оордук келди деп айтпагыла деп айттырып жибергениме карабастан, Теңирден оордук келди деген сөздү айтканыңар үчүн, мына, мен силерди таптакыр эсимден чыгарып коем, силерди таштап коем, силерге жана силердин ата-бабаларыңарга берген бул шаарды өзүмдүн жүзүмдөн четке кагам. Силерди түбөлүк унутулгус шылдың жана маскара кылам. 9-бөлүм. Анан ал: силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жерде тургандардын кээ бирөөлөрү күч менен келген Кудай падышачылыгын көрмөйүнчө өлүшпөйт, дейди. 6 күн өткөндөн кийин Ыйса:
Петр, Жакып, Жакан үчөөнү гана ээрчитип бийик тоого чыкты. Ошол жерде алардын көз алдында Исанын көрүнүшү өзгөрүлдү. Анын кийимдери жаркырап, кардай аппак болуп калды. Жер бетинде эч бир кездеме агартуучу андай агарта албас эле. Анан аларга Илияс менен Муса көрүндү. Алар Иса менен сүйлөшүштү. Ошондо Петр Исага: "Устат, бул жерде болгонубуз жакшы экен. 3 алачык тургузалы. Сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди" деди. Анткени ал эмне деп айтарын билбей калды. Себеби аларды коркунуч баскан эле. Ошондо булут пайда болуп, аларды каптап калды. Анан булут ичинен "Бул менин сүйүктүү уулум, аны уккула" деген үн чыкты. Ошол замат шакирттер эки жагын карап, Исадан башка эч кимди көрүшкөн жок. Тоодон түшүп келе жатышканда Иса аларга: "Адам уулу өлүп кайра тирилгенге чейин бул көргөнүңөр жөнүндө эч кимге айтпагыла" деп буйруду. Алар бул сөздөрдү көкүрөктөрүнө түйүп алышты да өз ара: "Өлүп кайра тирилген эмнеси?" деп сүйлөшүштү. Анан алар Исадан: "Эмне үчүн мыйзам окутуучулар Илияс пайгамбар Машаяктан мурун келиши керек деп айтышат?" деп сурашты. Иса аларга: "Туура, адегенде Илияс келип бардык нерсени өз ордуна коюшу керек. Ал эми Адам уулу ыйык жазууда жазылгандай көп азап чегиши жана кемсинтилиши керек. Бирок силерге айтып коеюн, Илияс келген, ыйык жазууда жазылгандай ага ойлоруна келгендей мамиле кылышты" деп жооп берди. Ал калган шакирттерине кайтып келгенде алардын тегерегине чогулган көп элди жана алар менен талашып жаткан мыйзам окутуучуларды көрдү. Бүт эл аны көрүп таң калып чуркап барып саламдашты. Анан Иса мыйзам окутуучулардан: "Алар менен эмне жөнүндө талашып жатасыңар?" деп сурады. Ошондагы эл арасынан бирөө мындай деп жооп берди: "Устат, мен сага ичинде тилсиз жини бар уулумду алып келдим. Жин оорусу кармаганда ал кайсы жерде болбосун, жин аны жерге көтөрүп чабат. Ошондо анын оозунан ак көбүк агып, тиштерин кычыратып сенек болуп калат. Мен сенин шакирттериңе жинди кууп чыгаргыла десем, кууп чыгара албай коюшту." Исага: "Эй, ишеними жок муун, качанкыга чейин силер менен болом? Качанкыга чейин силерге чыдайм? Аны мага алып келгиле" деди. Ошондо аны Исага алып келишти. Жин Исаны көрөр замат баланы катуу калтырата баштады. Ошондо бала жерге жыгылып калды. Оозунан ак көбүк агып, ал онулактап жатты. Иса анын атасынан: "Ал качантан бери ушундай?" деп сурады. Атасы: "Бала чагынан бери. Жин аны өлтүрүү үчүн далай жолу отко сууга ыргытты. Колуңдан келсе бизге боор оруп жардам бере көр" деди. Исага: "Эгерде сен бир аз ишенсең, ишенген адамга баары мүмкүн" деди. Ошол замат баланын атасы көзүнө жаш алып: "Ишенем Теңир, менин ишенимимди арттыра көр" деп кыйкырып жиберди. Иса чуркап келе жаткан элди көргөндө жинге мындай деп тыюу салды: "Эй, дудук дүлөй жин, мен сага буйрук кыламын, баланын ичинен чыгып кет, анын ичине кайра кирбе." Ошондо жин кыйкырып баланы катуу калтыратып жатып, анын ичинен чыгып кетти. Бала болсо өлүктөй болуп жатып калгандыктан көптөр "Ал өлүп калды" дешти. Бирок Иса баланы колунан тартып өйдө тургузду. Бала ордунан турду. Иса үйгө киргенден кийин өздөрүнчө калышканда шакирттери андан: "Биз жинди эмне үчүн кууп чыгара алган жокпуз?" деп сурашты. Иса аларга: "Жиндер сыйынуусуз жана орозосуз чыкпайт" деп жооп берди. Алар ал жерден чыгып Галилея аркылуу өтүп бара жатышты. Иса муну кимдир бирөө билүүсүн каалаган жок. Анткени ал шакирттерине: "Адам уулун адамдардын колуна салып беришет, аны өлтүрүшөт. Аны өлтүрүшкөндөн кийин ал 3-чү күнү тирилет" деп насаат айтып жаткан эле. Шакирттер болсо бул сөздөрдү түшүнүшкөн жок, бирок сурагандан коркушту. Иса Капернаумга келди. Үйгө киргенден кийин Иса шакирттеринен: "Жолдо эмне жөнүндө сүйлөшүп келдиңер?" деп сурады. Алар унчугушкан жок. Анткени алар жолдо кимибиз чоңбуз деп өз ара талкуулап келишкен эле. Анан ал отурду да 12 шакиртин чакырып алып аларга: "Ким биринчи болууну кааласа, баардыгынын эң акыркысы болсун жана баарынын кызматчысы болсун" деди. Анан бир баланы алып, алардын ортосуна тургузду да аны кучактай аларга мындай деди: "Ким менин ысымым үчүн ушундай балдардын бирин кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми ким мени кабыл алса, ал мен эмес, мени жиберген Кудайды кабыл алган болот." Ошондо Жакан: "Устат, биз сенин ысымың менен жиндерди кууп чыгарган адамды көрдүк. Ал биз менен чогуу жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык" деди. Иса аларга: "Ага тыюу салбагыла. Анткени менин ысымым менен керемет көрсөткөн адам мага дароо эле тил тийгизе албайт. Анткени силерге ким каршы болбосо, ал силер тарапта. Машаякка таандык болгондугуңар үчүн, менин ысымым үчүн ким силерге бир чөйчөк суу ичирсе, силерге чындыкты айтып коеюн, ал сыйлыксыз калбайт.
Ал эми мага ишенген ушул кичинекейлердин бирин күнөөгө түрткөн адамдын мойнуна тегирмен ташын илип деңизге таштап жиберсе, ал үчүн жакшы болмок. Эгерде колуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чап. Эки колуң менен оттуу көлгө, өчпөгөн отко түшкөнүңдөн көрө, мунжу болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от да өчпөйт. Эгерде бутуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чап. Эки бутуң менен оттуу көлгө, өчпөгөн отко түшкөнүңдөн көрө, төкөр болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от да өчпөйт. Эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп сал. Эки көзүң менен оттуу көлгө түшкөнүңдөн көрө, бир көзүң менен Кудайдын падышачылыгына киргениң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от да өчпөйт. Анткени бардыгы от менен туздалат, ар бир курмандык туз менен туздалат. Туз жакшы нерсе. Бирок ал өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиңер? Ичиңерде туз болсун, бири-бириңер менен ынтымактуу болгула.